Susamыр өрөөнүнөн чыккан белгилүү көкбөрүүчүлөрдүн бири Сарыөзөн командасынын оюнчусу Кубаныч Султануулу. Ал көкбөрүү боюнча улуттук курамда жана Чүй облусунун курама командасында мыкты оюн көрсөтүп келет. Акыркы жылдары Сарыөзөн жана Чүйдүн жеңиштери дал ушул оюнчу менен байланыштуу десек аша чапкан болбойбуз. Саламатсыздарбы, урматтуу 10 топ каналынын көрмандары. Бул чыгарылышта биз Кубантай карьерасында кайсы командаларда ойногон, көкбөрүүдөн башка кайсы спортко кызыгат, чоң оюндарга чыкканда толкунданабы деген суроолорго жооп таба аласыздар. Ошондой эле Кубантай минген аргымактар БТР менен крас тууралуу дагы кеп кылабыз. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна, же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Улакчы 1992 жылдын 28 октябрында Чүй облусунун Жайыл районунун Суусамыр айылында туулган. Бою 180 см, салмагы 82 кг, үй бүлөдө 5 бүр туугандын улуусу, бойдок. Жетишкендиктери бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2 жолку чемпиону, президенттин кубогу, 9 май турнирлеринин жеңүүчүсү, улуттук көчмөндөр оюндарынын жана өлкө чемпионатынын алтын медалынын ээси. Кубантай бул спортко кантип аралашып калганынан баштайды. Айылда улак тартып жүрүп эле кызыгып кеткен. 12-13 жашынан тартып, айыл ичинде улак тартыштарда ойноп жүрчү. Командалык оюнга 18-19 жашында келди. Алгачкы кадамдар Суусамыр командасында башталган. 2015-2016 жылдары Сарыөзөндө, 2017-2018 жылдары биримдикте ойноду. 2019 жылдан баштап кайрадан Сарыөзөн командасында ойноп келет. Үй бүлөсү тууралуу. Үй бүлөдө 5 бүр тууган, улуусу, 2 иниси, 2 карындашы бар. Апасы үй кожойкеси, атасы чарбалык менен алектенет. Башында улак ойногонуна каршы болуп жүрүштү. Кийин ушул жолду тандадың, алдыга жыла бер деп батасын беришкен. Учурда улакчынын үй бүлөсү көкбөрүү оюндарын калтырбай көрүшөт. Спорттун башка түрлөрүнө кызыгат, футболду мыкты ойнойт, мындан тышкары баскетболго дагы кызыгат. Оюн алдында кандай сезимдер болорун Кубантай төмөнкүчө билдирет. Жаңыдан чоң оюндарда ойноп жүргөндө толкунданып башкача сезимдер болчу. Азыр андай деле болбойт. Оюнга жаңы чыкканда бир аз толкунданасың. Аралашып оюн кызуусуна киргенде максатың утуш эле болуп калат. Тайгазанга улак салганда, атаандашты жеңип жатканда өзгөчө сезимдер болот. Аны сөз менен айтып жеткире албайсың. Ал эми улакты салууда мээни иштетип, атты дагы башкара билип, ыгы менен ташташ керек. Курула эле күчкө сала берген болбойт. Кээде оңой эле салам жасайсың, кээде кыйынчылык менен саласың. Чүйдө кайдимки улак тартыш, анан жер улак көп болот. Жер улакта 3 кишиден бир команда болуп ойнойт. Атайын белги коюлган жерге улакты алып барып таштайсың. Ошондо упай болуп эсептелет. Кайсы команда катары менен 2 жолу улак таштап кетсе, ошонусу жеңүүчү болот. Кээ бир чоң оюндарда катышуучулардын саны 50-60 командага чейин жетип кетет. Деди Кубаныч Султануулу. Кубантай дал ушул жер улакта дагы мыкты экендигин жашырбайт. Айлык маяна тууралуу. Бизде ай сайын айлык болбойт. Жыл башында бир келишим түзүлөт. Ошондо акчаңды бир аласың. Жылдын аягына чейин келишим түзүлгөн командада ойной бересиң. Ал эми байгелер дароо эле команданын курамына бөлүштүрүлөт. Кубантай минген аргымактар тууралуу айтсак, ушул сезондон баштап БТР деген аргымак менен ойноп жатат. Жылдын башында бул аргымак Көкжал командасына сатылып алынган. Ага чейин ал красты минген. Крас тууралуу кененирээк токтолсок, жекеме-жекенин чебери, жашы 15 асы. Ийгиликтери кичи көчмөндөр оюнунун Кыргызстандын чемпионатынын жеңүүчүсү, мыкты аргымак наамынын ээси, президенттик кубок Норус турнирлеринин жеңүүчүсү. Бул аргымактын ээси Канат Исаев, оюндагы позициясы жекеме-жеке. Крас Сокулук районундагы Асылбаш айылынан чыккан ат, башында жергиликтүү улактарда чабылып жүргөн экен. Анан Крас деген ат менен биримдик айыл командасына оюнга минилип жүрдү. Сарыөзөн командасына 2019 жылы 9 май турнирине келди. Анын ортодо ойноого шыктуу экенин байкап сатып алышкан. Келери менен эле Кубаныч Султануулу минди. Ал өзү жекеме-жекенин оюнчусу да. Ат ошого ылайыктуу болду. Крас чакан, бирок өжөр ат.
өз кызматын жакшы билет. Ортодо күчтүү аттар менен каршылашканына карабай, тең тайлашып аларга туруштук берет. Тың чуркайт, дододон сурулуп чыгып, тай казанга шашат. Мүнөзү жоош. Урматтуу көрөрмандар, Кубаныч Султан уулу сиздер үчүн кандай улакчы 3 сөз менен мүнөздөп кеттиңиздер.